тренингке атайын деп баратам. Борбор ачылып калса, биздин өсүп келаткан жаштар үчүн аябай чоң мүмкүнчүлүк болот. Ал жерде бир өзү команда түзүлүп кала турган болсо, азыр жаштар деген фондо кыймылдуу күч катары эсептелип атпайбы? Мисалы бир ойлоруңар, идеяларыңар болсо, ошол жерге барып айтсаңар ишке ашырсак, сонун мүмкүнчүлүк болот. Өзү айрылышта ишке ашып калса, иш-чаралар аз болгон болуш керек менин оюм. Ойлор барбы кандай? Мисалы эгерде кол өнөрчүлүккө кошулган адамдар бул дагы сонун мүмкүнчүлүк болот. Мисалы өзүңүзгө байланыштуу нерсе алып калган. Кимде кандай ой болду? Оюн жүрүшүндө. Дал келтирүү оюн ойноп атабыз. Жаштар тренинг өтөбүз. Жаштар активдүү катышып атат. Көрөр. Biri memleketin içi de bir birbirine baş gibi iki жаққа қарап анан акыр аягы конфликт дегенде демек мамлекеттин ичинде ушундай конфликт эч кандай бизге полный адамдарга эки тараптан көп кошо эки кантип баштаган ошо маркет чегара маселеси мисалы Өзбекстан Чоңдор билсе чыр маселе чечкенди. Саясаттын сормосунан суурулуп, койчу койду бейтам билсе кетменди. Көчө таптап чыбым чегип түтөтпөй. Кары жашың боо бербей пикеткөй. Жалган менен ушак тууган өнөрсүз жаңы муун өсүп чыкса китепкөй. Таштанбы жок таза болсо көчөбүз. Талашпастан ынак болсок экөөбүз. Тилде эмес, дилде сүйсөк өлкөнү. Мына ошондо өнүгөбүз, өсөбүз.